тилекке органдары коюла турган неме бар, жасалган. Мына мооларга бөйрөгүн коет. Моунда мисалы жүрөгүн коет, могу жерге өпкөсүн коет. Анан наркы эмелер көрдүңөрбү? Карманча. Буларга жиликтерин койгон. Анан ошону коюп, ушул кандайдыр бир мезгил тургандан кийин баягы өңү кандай өзгөрөт. Ошол өзгөрүүгө карата анан баягы эртеңки күндү, келечекти баягы болжолдоп айтканда ырым. Анан кээ бирөөлөр айтат, ошондой кылып коюп, ушуларга салып. Анан ошол жерде бата кылып, анан ошону баягы түлөө катарында ошо эме жеп ошону ушул биздин бабалардын руху ушу ташка сиңип калган. Ошо таштан жанагы этке сиңет, эттен анан кийин баягы жеген адамга сиңет деген идея менен ушундай эме болгон. Мунун чукурлары колдон жасалган. Көрүп турасыңар, таш өзүнөн өзү эч качан мындай болбойт. Эме кылып. Туура. Ошону ырым таш дейт. Биздин ошол найман бабалар ушуну ошо пайдаланган. Ырым ташы шул дейт. Мына ырым ташы шул. Анан жүргүлө найман ташка барабыз. Үстүндө найман деген жазуу бар. Мына бетинде. Мына көрдүңөрбү? Мына издери. Анан наркы турбайбы? Наркыда ошол точкеси менен кандайдыр бир эме болгон, ырымдалган таш деп айтышат. Мына көрүп турасыңар, урматтуу жолдоштор, бул ошо найман таш биздин бабалар ыйык бир белги катарында келип ушул жерде ата бабалардын тарыхын эскеришкен. Эми мында табышмак таш дегени бар. Жүргүлө ошол жака барабыз. Ошо бала деген там экен да могу. Ушундай болуп калабы? Наймандардын флагы да турган эле. Мына эле. Флагда знак бар. Жетчелек биз кое турубуз. Сежир тияктаган. Анысы Муздара. Муздара Сендара. Ошолордун бардыгына Жуен атамелик Даррай Дарази деп атаган экен. Алтындара дейт. Ага кет. Ушундай панораманы жакшы алгыла, кийин көркөм чыгат. Муздаранын суу да бияка алып кетеби? Келе жатпайбы? Мына түз кайыңдын суусу. Мынау оң жаққа кеткен Беленкийиктин суусу дейт. Мынау жағы Сууксайдын суусу, Сууксай деп коет. Дайыма шамал Жерлерде деле бар кийик десем. Жакын эле. Бул жерге атайын кийикке келет. Ана Сайдокатке калкып турушо кишилер. Түндүк келет. Түнү саат 12'de келет. Таңым алып кийик тартып. Көрдүм, калыңдан көрдүм. Мына могул турган табышмак таш дейт. Бул кандайча мындай болуп калгандыгыны эч ким так эме кыла албайт. Бул бир таш жарылып кеткен эмес, атайын кол менен үйүлгөн. Мына себеби дегенде эмелери жиктери дал келбейт. Анан ошо биздин бабалардын айткан уламышы боюнча ушунун астында кандайдыр бир хан белги же хандын кылычы бир ыйык нерсе коюлуп, ошонун үстүнө ушундай жасалган. Ошо табышмак бойдон ушул бүгүнкү күнгө чейин табышмак таш деп аталат. Анан мунун ар жак бетинде өзүнүн жазуулары бар, азыр барып карайбыз. Мына бул табышмак таш. Мрамор болуп чыкты таш. Ташы жалтырак. Таштар алтын бар экен состав. Йотала келгенде болду. Мына ырымда ушул чам. Табышмак таш. Насыл отпайбы?
Ишиктер ушул жерде ушул таштын кандайча болгондугу жөнүндө белги кандайдыр бир маалымат бар деп атат. Азырга чейин чечиле элек. Бул илимий дагы изилдөөнү талап кылат. Бул эч изилдене элек. Жаңы ачылыш. Жаңы ачылыш катарында. Ошо жерде бар. Анан мындай кылып чукур айтканда да бир кандайдыр изге окшогон белгилери бар. Кадырбек мындай эме кылып тур. Ona yine. Ошо Кавшынак таштын кожайыны ошо. Мен сүрөткө тартасын эми. Фетченко ошол жактабы экен? Фетченко ошол жактабы? Фетченкоға жеткен емес, ушул жерде жатып, могу жерде. Аялы менен келген Олга деген. Ушул жерде жатып, анан эмдиги жылы мен мөңгүгө барамын деп кетип, кийин жөнөп аткан жерде капысынан ооруп өлүп калат. Анан ошону айтып жүрөт, ошол Газелькте жалган киши эмесби? Ол башка? Ол кече кийин болгон. Бул Фетченко 1870-жылдары болгон окуя. 71-жылы 1800. Ушул жерге келген Фетченко мөңгүсүнө жеткен эмес. Өзү кийинки жылы барам деп жөнөп атканда эле капкеттен өлүп калат. Анан ошондо айтышат да, ошо Кузмукхандын арбагы жактырган эмес деп.